Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер Москвадан Казакстанга кирди чыкты кылабыз жана жолдо документтериңиздерге да жардам беребиз. Кара тизмеди бар жогун текшерип беребиз. Эң башкысы 5 пересадка сиздер айткан суммадан ашыкча акча коротпойсуздар. Аягына чейин өзүбүз алып барып алып келебиз. Машинабыз Toyota Alphard таза жана ыңгайлуу. Регистрацияңыздардын мөөнөтү өтүп кеткен болсо жасап беребиз. Күндө рейстер бар 12:00 жана 19:00. Сиздердин кызматыңыздарда өз ишин мыкты билген тажрыйбалуу Тимур мырза. Андыктан төмөнкү номерлерге чыгыңыздар, жазыңыздар. 89 250 171 616. Биз ар дайым сиздердин кызматыңыздарда 24 саат бою байланыштабыз. Акылбек Жапаров Өзбекстандын премьер-министри менен жолугушту. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Ташкент шаарына болгон иш сапарынын алкагында Өзбекстандын премьер-министри Абдулла Арипов менен жолугушту. Бул тууралуу бүгүн 27 апрелде өкмөттүн басма сөз кызматынан билдирди. Маалыматка ылайык жолугушуунун жүрүшүндө тараптар эки тараптуу өз ара кызматташууну кеңири талкуулашты. Тараптар өкмөт башчыларынын деңгээлинде боло турган иш-чаралардын уюштуруу маселелерин, атап айтканда чек арага жакын облустардагы Кыргызстандын президентинин ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн жана Өзбекстандын чек арага чектеш облустарынын хакимдеринин кеңешинин кезектеги жыйынын жана эки тараптуу кызматташуу боюнча Кыргыз-Өзбек өкмөттөр аралык комиссиясынын 10-отурумун өткөрүүнү талкуулашты деп айтылат маалыматта. Булак Суперкежи. Зеленскийдин мурдагы кеңешчиси Садыр Жапаровду Орусияга барбоого чакырды. Украина президентинин мурдагы кеңешчиси Алексей Арестович Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровду Орусияга пландалган сапарынан баш тартууга чакырды. Бул тууралуу ал Фейгин Лайф YouTube каналына берген маегинде айтты. Кыргызстандын президенти Москвага барганы жатат. Мен Кыргызстандын президентине салам жолдоп, ошол эле учурда Кыргызстан Евробиримдиктен жардамын алуучу өлкө экенин эскертип кетким келет. Ал президент балдарды уурдаган үчүн камакка алуу ордери берилген адамга бара жатат, деди Арестович. Кийинчерээк программанын алып баруучусу дагы Садыр Жапаровду Орусияга барбоого чакырды. Биз Садыр Жапаровду Москвага барбасын деп чакырабыз, деди ал. Буга чейин президенттин администрациясынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Муратбек Азымбакиев Садыр Жапаров Владимир Путиндин чакыруусу менен ушул жылдын 8 майында расмий сапар менен Орусияга бара тургандыгын билдирген. Булак Суперкежи. Сот азаттыкты жабуу чечимин чыгарды. Бүгүн 27 апрелде Бишкектин Ленин райондук сотунда Кыргызстандын Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлигинин азаттыкка анын ишин токтотуу боюнча доо арызы боюнча соттук отурум өттү. Соттук жараянды фото-видео тартууга уруксат берилди. Ишти соттун төрайымы Чолпон Каримбаева карады. Кеңешме бөлмөсүнөн кайтып келген судья Чолпон Каримбаева азаттыктын редакциясынын ишин токтотуу чечимин кабыл алды. Министрлик азаттыктын ишмердигин токтотуу өтүнүчү менен сотко арызданганы быйыл 23 январда маалым болгон. Доо арызда эл аралык компаниянын Настоящее время телеканалы Кыргыз-Тажик чек арасындагы окуя тууралуу жарыяланган видео материал веб-сайтынан өчүрүлө электиги жана ал социалдык түйүндөр аркылуу тарап жатканы белгиленген. Азаттык медиа ал материалда журналистик стандарттар сакталганын жана мыйзамга каршы аракет жок экендигин белгилеп келет. Булак Суперкежи. Бүтүн Кыргызстан фракциясы Акылбек Жапаровду отставкага кетирүү демилгесин көтөрүп чыкты. Жогорку кеңештин Бүтүн Кыргызстан фракциясы Акылбек Жапаров жетектеген министрлер кабинетинин отставкага кетирүү демилгесин көтөрүп чыкты. Бул тууралуу депутат Адахан Мадумаров өзүнүн Telegram каналына жазды. Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 44-беренесинин 2-бөлүгүнүн талаптарын аткарбагандыгына байланыштуу Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңешинин регламенти жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 125-беренесинин 1-бөлүгүн жетекчилик алып, Бүтүн Кыргызстан парламенттик фракциясы төмөнкүдөй чечим кабыл алды. 1. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин мүчөлөрүнүн толук курамын ээлеген кызмат орундарынан бошотуу сунушу Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңешинин кароосуна киргизилсин. 2. Ушул чечим Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңешинин төрагасына жана тиешелүү тармактык комитетине жөнөтүлсүн деп жазылат маалыматта.
Бүтүн Кыргызстан фракциясынан мындай чечими жогорку кеңештин кароосуна жөнөтүлдү. Булак Суу Беркежи. Президент Мадумаров тууралуу. Бишкекте туруп тили менен Москванын көчөлөрүн таптаза кылып шыпырып. Мадумаровдун болсо тилели сайрайт, колунан эч нерсе келбейт. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров Кабар агенттигине маек берип жатып билдирди. Сууну товар катары сатууга да убакыт келет. Азыр бууда сууну товар катары кабыл алуу боюнча маселе каралып жатат. Кабыл алынса, анан сатабыз да. Мадумаровдун болсо тили эле сайрайт, колунан эч нерсе келбейт. Бишкекте туруп тили менен Москванын көчөлөрүн таптаза кылып шыпырып коет. 33 жылдан бери депутат болуп, чоң саясатта жүрөт. Ошончолук эле акылдуу болсо, сууну товар деп, аны сатуу боюнча бир барак мыйзам жазып киргизип койбойт беле. Ошончолук мекенчил экени чын болуп, элине, мекенине күйсө, буга кайрылып көрбөйт беле. Кимди болбосун ажылдап беттин алат, акыл үйрөтөт, жооп берейин деген министрлерди кагып силкип сүйлөйт. Кыскасы, ал киши жамандык, кемчилик эле издегенди адат кылып алыптыр. Адам деген кичине жакшы ниетте болуп, алдыга жылууга умтулуш керек го акыры. Министр мырза, сиз сунуш айтыңызчы, кандай иштейин, ушул кризистен кантип алып чыгайын, кантип реконструкция кылайын десе, эч бир сунуш айта албай какап калды. Аз уурдаш керек дейт. Бул сөздү 5-класстын баласы деле айта алат. Азыр мурдагыдай уурулук жок. Ошол үчүн карызы 3 жылдан бери 137 миллиард сомдон бир тыйын өйдө көтөрүлбөй турат. Кудай буйруса бул карыздарынан да кутултабыз. Убакыт керек. Албетте уурулукту 100% жок кылып салдык дегенден алысмын. Майда чүйдө уурулуктар кармалып жатат. Камап, кайра төктүрүп жатабыз. Мурдагыдай системалык уурулук жок. Эгер кимдир бирөөлөр уурдап жатканын билсеңер, ачыкка чыгарып берсеңер, анда иштер бизге чоң жардам болот. Эл өзү да энергетика системасындагы уурулукка каршы күрөшүш керек. Көп түкүрсө көл болот дейт. Ким уурдаса ал өзүнүн небере чөбөрөсүнүн ырыскысын уурдаган болот, деди президент. Булак Назар Ньюс Кежи.